Советтер Союзу урагандан кийин Кыргызстандын коңшу жайгашкан өлкөлөр менен чек араларын тактап аныктоосу бир топ татаалдыктарды жаратты. Өлкөбүз түндүгүнөн Казакстан, Кытай, ал эми түштүгүнөн Тажикстан жана Өзбекстан менен чектешет. Маселе жараткан нерсе Кыргыз тарап түштүгүндөгү чек араларынын көп бөлүгүн коңшулаш Тажикстан жана Өзбекстан менен тактай албай келет. Ушундан улам эгемендүүлүктү алгандан бери кошуналар менен көптөгөн чек ара чыр-чатактары болуп жатканы баарыбызды тынчсыздандырууда. Чек ара маселелери тууралуу узун сабак сөздүн учугуна чыга албасак да, коопсуздук, укук тартиби жана чек ара маселелери боюнча вице-премьери Абдрахман Маматалиев менен аталган көйгөйлөр тууралуу баарлаштык. Өткөн жумада Тажикстандын бир эмес эки вице-премьер келип Бишкек шаарында кыргыз-тажик делегацияларынын жолугушуулары болуп өткөн. Мындай отурумдан кийин кандай жыйынтыктарга келгенин Абдрахман мырза айтып берди. Биринчиден эки түрдүү комиссия келди. Биринчи комиссиябыз Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы чек араны делимитациялоо комиссиясы. Бул Алимордон мырза, Тажик өкмөтүнүн башчысынын орун басары. Бул киши менен биз быйыл 5-6 жолу жолуктук. Негизгиси мына Баткен облусундагы чек арада болгон маселелерде, ошо чек арада болгон чыр-чатакка байланыштуу Көк Таш Аксай тамдуу жолунун курулушу, андан кийин жанагы Лелек районундагы Колунду Максат деген жердеги эки көпүрөнүн курулушу боюнча, үчүнчүсү бул жанагы тажиктердин өтүнүчү боюнча биздин Аксай айылын айланып өтө турган кичинекей айланма жол 4 чакырымдай. Исфара-Варук жолунун ушу Аксайды айланып өтө турган участогу. Ошонун курулушу боюнча бир топ жолу биз 3 жолу протокол кол койгонбуз буга чейинчи. Жолду баштайбыз деп. Анан ар дайым эле жол курулардын алдында ар түрдүү мындай окуялар болуп кетип, чыр-чатак болуп кетип, курулуш башталбай келген да. Ошого байланыштуу биз аларды Бишкекке чакырып туруп, алар менен жакшы талкуулап, бул жолу ушу чогуу баштайлык, бирге баштайлык деген чечим келдик. Ал эми экинчи комиссиябыз болсо бул өкмөттөр аралык комиссия, бул меж правительственный комиссия деп болот. Мына Кыргыз Тажик ортосунда алака боюнча эки тараптуу болгон маселелердин баарын комплекстүү түрдө карай турган маселеде, комиссияда. Бул баягы өзүнүн кезектеги жыйынын өткөрдү. Былтыр 2013 жылы май айында Тажикстанда өткөн экен, быйыл бизде өттү, биздин чакыруубуз менен. Бул жерде биз жанагы соода экономикалык байланыштар, өндүрүштө, энергетика тармагында байланыштар, айыл чарба, сууну туура пайдалануу боюнча, жайлоолорду пайдаланыш боюнча, андан кийин мына гуманитардык сферада, билим берүү, илим тарабында байланыштар, маданий маалымат тарабында байланыштар боюнча ортодо болгон маселелердин баардыгын талкуулап, буга чейин кандай маселелер каралып келген, кандай протоколдор коюлуп келген, ошолордун баардыгы боюнча биз маалыматтарды уктук, биз тараптан да маалымат беришти, алардан да маалымат алдык. Андан кийин мына бүгүнкү күндө пайда болгон көйгөйлөр, бирибизге болгон суроолордун баарын ачык айкын ортого коюп туруп, талкуулап, анан кийин чоң протоколго кол койдук. Талкууланган маселелердин баары боюнча биз жакшы чечимге келдик. Атап айтсак, мына конкреттештирип айта турган болсок, тилекке каршы мына быйылкы жыл былтыркыга караганда товар оборот бир топ азайып кеткен биздин ортобуздагычы. Мындай соода экономикалык мамилелер бир аз солгундап кеткен. Баягы эсиңиздерде бар да, чек ара жабылып бир топ туруп, чек ара ачылып, жана ушуга байланыштуу бир топ маселеге байланыштуу биз терең изилдеп чыктык себептерин. Көбүрөөк жанагы выставкаларды өткөрүп, биздикилер барып Тажикстангалар келип бизге дегенде мындан тышкары биз аларга маалымат бердик. Мына бизде ишкерлерге шарт түзүү боюнча абдан ыңгайлуу мындай шарт түзүү боюнча мыйзамдар бар. Бизде баягы ишкерлерди текшерүү аябай азайган. Буларды өзүнүн ишин баштоого, мындай катты регистрация кылганга баягында мурдагыдай бюрократиялык мындай тоскоолдуктар жок. Келип иштей бериңиздер деп. Анан ошонун негизинде биз мындай жакшы протокол кол койдук. Бири-бирине мындай жардам берүү боюнча, айрыкча мына чек арага жакын жайгашкан аймактарды зарыл болсо электр энергиясы менен камсыз кылуу боюнча ошол сыяктуу жакшы чечимдерге келип кол койдук. Билим берүү боюнча, баягы студенттерге орун бөлүп берүү боюнча
аларга биз, алар бизге дегенде. Чегарачылардын маалыматына ылайык, жыл башынан бери Кыргызстандын чегараларында 35 жаңжал катталган. Алардын 31-и кыргыз-тажик чегарасында, бирок кыргыз-казак жана 3-ü Өзбекстан менен чектеш жерде чыккан. Байкап көрсөк, чыр-чатактарда ок атышуу көнүмүшкө айланды. Жада калса карапайым адамдын короосуна минометтун снаряды түшүп жаткандыгы да бар. Мындай көрүнүшкө кандай чаралар колдонуп жатканы тууралуу сурап көрдүк. Чегарада мындай чыр-чатак, чегара бузуу, бирин өтүп кетүү, анан жанагы бытовой деңгээлде деп коет го, мына ошол мындай инциденттер болуп келген, тилекке каршы боло бериши мүмкүн да. Мен бир-эки мисал келтирейин. Мына бизде 2 августта Баткен районунун аймагында Тажикстандын бир-эки жараны келип, уюн малын айдап келген дагы жүгөрүнү уурдай баштаган да, мындай банальный случай да. Жүгөрүнү кесип, малына берип, анан алып кетем дегенде, биздин адамдар көрүп келип калып, чегарачылар кармап, өзүн да кармап, анан малын да кармап, тилекке каршы онда чыгып кетет деп барган болду. Бул деген баягы экинчи мисалды келтирейин. Мына Чоңол районунда бизде жакында 3 биздин жараныбыз мергенчиликке чыгышат. Мергенчиликке чыгып, мурунтан барып жүргөн жери окшойт. Тажикстандын тоодо, бийик жерде, тоодо. Тажикстандын аймагына 9 чакырым кирип кетишкен. Анан ал жерде мергенчилик кылып жүргөндө чегарачыларга жолугуп, алар токто десе токтобой, алар асманга ок атканда, аларды көздөй биздин жараныбызды атып жиберип, анан чегарачылар кайратканда жарадар болуп калып, анан атка жүктөп алып кетип атканда, ал жерден кулап кетип, тилекке каршы каза болуп калды да. Эмнени айткым келет? Мурда мүмкүн мындан көп болуп жүргөндүр, бирок мындай кырдаал башка эле да. Мурда бирини өтүп кирип чыгып жиберген. Акыркы мезгилде мына чегара кызматтары тартипти күчөтүп, ошол мыйзамга ылайык чара көрүп атат. Биздикилер деле, Тажикстан тараптуу, эки тараптуу. Мына Тамды эсиңиздерде, 10-июлда Тамдык деген биздин чегара постунун жанынан Тажикстан жарандары өтүп кетип, түтүн өткөзөбүз деп чыкты десе чыкпа, ал жерден жаңжал чыгып, алардын жарандары да каза болду. Ортодо атыш болуп кетип, эки чегара кызматынын ортосунда да. Мурдагыдай мен кайрылгым келет да биздин жарандарга. Мурдагыдай бир Советтер Союзу деген мамлекетте жашап аткан жерибиз жок. Азыр чегара деген бар. Мурдагыдай каалаган жака кирип чыгып, андайга болбой калган. Чегараны буза турган болсок, өтө турган болсок, алар бизге өтсө биздин чегарачылар, биздикилер тияк өтсө, алардын чегарачылары чара көрөт. Аларга керек зарыл учурда курал колдонууга дагы уруксат берилген. Бул деген кимдир бирөө команда берип кереги жок. Анан жанагыл ушу чегара такталып ушинтип чегара кызматтары иштеп тосо баштаганына байланыштуу биз чара көрүшүбүз керек да. Тилекке каршы бул аймакта чегаранын делимитациясы бүт элек. Делимитация деген эмне? Бул чегаранын линиясын картага тартып түшүрүп, эки жак макулдашып, бекитип кол коюш керек да. Бирок дагы бир жолу айтып өтөйүн, эки тарап макулдашып кол койгондон кийин делимитация бүтөт да. Бизде бүтпөй туруп калганына көп жыл болду. Алдыга жылбай атканына. Себеби ар түрдүү подходдор бар да. Илгери бир мамлекеттин курамында болгонбуз. Ортобузда бир эле административдик эле мындай чегара болгон да, мамлекеттик чегара болгон эмес. Тышкы чегарабыз гана Кытай менен болгон да, бул жерде жакшы билесиңер. Анан ошол учурда ар кандай мезгилде ошо Москва тарабынан кээ бир участокты бир республикага алып берсе, кийин башкаларга өзгөртүп койгон ушундай окуялар абдан көп болгон да. Анан баягы өзүнчө мамлекет болуп калгандан кийин 1991 Алматыда бир чоң келишимге кол койгонбуз. Ушул ээлеп турган аймак боюнча ушул чегара линияларын ушул көңүлгө алайлы, ошолордун менчиги болуп эсептелет. Ошол мамлекеттин ошолордун чегарасы болуп эсептелет. Ошол мамлекеттин ичинде турган кандай объект болбосун ошол мамлекеттин менчиги болот деген сыяктуу да. Бул келишимге президенттер кол койгон, жаңы түзүлгөн мамлекеттердин, жогорку парламенттерден ратификация өткөн, мыйзамдуу күчкө да. Биз ар дайым ошонун негизи катары кароонун айтып келатабыз да. Юридикалык негизи катары ушуну алайлы деп. Бул туура нерсе өзү. Тилекке каршы биздин кээ бир коңшуларыбыз айтып атат, могу 24-жылда могу мисалы бул жер сиздердин аймагыңарда турган моунча 1000 гектар жер биздики болчу деген сыяктуу ойлорду акырын чыгарып коюп атышат да. Акырын, бул так претензия кылып жазган жери жок. Алар айтат, эгер делимитация болсо ушуну талкуулайлы деген сыяктуу ойду айтып коет. Ошентип созулуп келе жатат да.
Аны мынтип берсек биз ордуда тура беришибиз мүмкүн да. Анан сиз айткандай жаңжал улана бериши мүмкүн, көбөйө бериши мүмкүн. Жолду курайлы азайтабыз, бир аз антебиз, баары бир такташ керек болуп атпайбы. Ошого байланыштуу биз мына дүйнөлүк практиканы аябай изилдеп чыктык. Мына мисалы жана Македонияда жаңы мамлекет түзгөндө булардын деле аралашып бир мамлекет болгондон мурда булар убактылуу чек ара линиясын бекитишкен да, убактылуу линиясын. Биз ошондой сунуш кылдык Тажикстанга. Мына бүгүнкү ээлеп турган аймагыбыз боюнча мына убактылуу линияны өткөрбөйлүкпү? Же болбосо биз ушул мына биз өзүбүздүн сунуштарды бердик. Ушул сунуш боюнча ушул эле ким кайсыл жерде ээлеп турса, ошол чек ара ошол жерден өтсүн. Макулдашайлы, бекитейлик. Бир гана бир топ үйлөр бар, баягы шахматтык тартипте жайгашып калганда. Эгер ушулар алмашабыз, тияк бияка чыгабыз десе, буларды эске алайлы да, анан ушинтейл деген сунушту биз бердик. Анткени эгер мурдагы документтерди карап отурсак, отура беребиз жылбайбыз ордубуздан 10 жыл, 50 жыл, 100 жыл. Эми Өзбекстандагы чек ара маселесине келсек, Ош шаарынын мэри Айтмамат Кадырбаев Өзбекстан газын кайрадан берүү үчүн Кыргызстандан бир катар жер тилкелерин өткөрүүнү талап кылып жатат деген. Тышкы иштер министрлиги бул сөздү төгүндөө менен билдирүү тараткан. Ал эми вице-премьер Абдрахман Маматалиев төмөндөгүчө жооп берди. Ош шаарынын мэри бираз шашып кеткен, анча-мынча текшерилбеген маалыматты айтып жиберген да. Эми ал киши эч качан Ош шаарынын мэри Өзбекстандын мындай жооптуу кызматкерлери менен жетекчилери менен сүйлөшкөн эмес ал киши. Тем более чек ара маселеси боюнча дагы, газ берүү маселеси боюнча да ал киши бир дагы сүйлөшүүгө да катышкан эмес. Кандайдыр бир текшерилген маалыматтар негизинде айтып койгон го. Мына мен телефон аркылуу ошол өзүмдүн коллегам Өзбекстандын өкмөтүнүн биринчи вице-премьер-министри Азимов мырза менен сүйлөштүм. Ага чейин биздин мына эксперттик топтор, бизде секретариат деген бар, чек ара маселелери боюнча түзүлгөн атайын секретариат бар. Булардын алдында түзүлгөн жумушчу топтор бар, эксперттер бар, ар түрдүү багыттар боюнча да. Официалдуу түрдө булар ар дайым жолугушуп сүйлөшүүлөрдү өткөрүп келе жатат. Биз телефон боюнча кабарлаштык, биз эми күтүп атабыз, жакында жолугушуубуз болот деп. Бир дагы жолу официалдуу түрдө Өзбекстан тараптан тигил жерди бергиле, же бул жерди бергиле, мына газ үчүн деген мындай сөз болгон эмес, сүйлөшүүдө болгон эмес. Бирок сүйлөшүүлөр учурунда сүйлөшүүлөр ар дайым мындай чыңалууда, бир топ эле чыңалууда өтөт. Анткени бул чек ара маселесин чечүү оңой эмес. Ошондой эле элин жерин коргоп турган чек арачылардын иштөө шарты, айлык маянасы тууралуу да кошумчалап өттү. Мен силерге бир окуяны айтып берейин. 1999 жылы биздин жергебизге мазахеттер кирип келген Баткенге. Мен ошол учурда тиги Баткен районунун акими элем, тилекке каршы ушул элибиз тоодо калып калган мазахеттер кирип келген жерге биздин жайлоодо жүргөн элибиз калып калды деп аларды чыгарабыз деп барып, алардын арасында барымтада жүргөн күндөрдө болгондо, ошол мезгилде чек ара кызматы бизде таптакыр жок болчу. Такыр чек ара тилкеси дегенде жок болчу. Каалагандай кирип чыгып жүргөн болчу ар ким. Россиялык чек арачылар кетип, биздикилер ишке кирише элек болчу. Андан кийин да бир топ жылдар өттү. Дегенде аябай начар кызматта акыбалыбыз начар болчу, саны жетишпейт эле, айлыгы жок эле, керек болсо чек ара заставалары курулуу элек болчу. Бүгүнкү күндө биздин ушул чек ара тилкеси боюнча жетиштүү санда чек ара кызматкерлери турат. Салыштырмалуу башка кызматтарга байланыштуу булардын материалдык камсыз кылуу маселеси дагы бир топ эле жакшы чечилген. Кийим кече, курал жарак, буларды үйрөтүү, буларды окутуу боюнча жакшы шарттар көрүлүп атат. Бүгүнкү күндө биздин чек ара кызматы кандай гана мындай бир коркунуч болбосун, ошого каршы тура турган мүмкүнчүлүктөрү бар. Албетте айлыгы жетишерлик эмес. Мына бизде Баткен регионунда бир топ мына ваканттык орундар бар да, жанагы контракттык негизде кызмат кылайлы деп. Барып биз ошол элге кайрылганбыз. Жакшы мыкты, армияда кызмат өтөгөн, даярдыгы бар. Анан чек ара кызматында контракт негизде кызмат кылганга макул, мында каалоосу бар, макул болгон адамдар болсо келиңиздер кызмат кылайлы десек, келишпеди. Анткени айлыгы жетиштүү эмес, айлыгы азыраак да. Айлыгы быйыл көбөйдү.
бирок көбөйдү, бирок дагы көбөйтүшүбүз керек. Айланасын суу каптаган, адам буту баспаган Жашыл Аралда жалгыз Кыргызстан жашабагандан кийин мындан ары да коңшулаш мамлекеттер арасында чек ара маселелери жарала берери анык. Андыктан өлкөбүздүн тынчтыгын камсыз кылган чек арачыларыбызга күч кубат берип, аларга ким болбосун колдоо көрсөтүү баарыбыздын милдетибиз. Ал эми күнөөстүү Кыргызстаныбызда ар дайым тынчтык болуп, себепсиз ок атышуудан күнөөсүз мекендештерибиздин жаны кыйылышынан алыс болсок дейбиз.